Ассаламу алейкум, урматтуу көрөрмандар. Сиздер менен кайрадан Көк Бөрү каналы. 2000-жылдардагы легендарлуу оюнчу Мухаммед Койчукеевди көпчүлүк көрөрмандар билет. Муха деген каймыл ысым менен белгилүү болгон улакчы Казакстанда дагы жылдызы жанган. Аталган оюнчу өзүнүн маегинде Өмүрбек Эсен уулуна баа берип, мына ошол оюнчунун айынан Талас командасына көрөрман болуп калгандыгын айтты. Учурдагы улакчылардан кимдин оюнун баалайсыз? Азыркы улакчылардан жаштарын мыктыларын айтайын. Могу Өмүрбек Эсен уулу, Байтегин, Оштон эме Бексултан деген улакчы чыгып атат, ошол мыкты бала экен. Ася апасы, атасы, эки бир тууган, чоң атасы жана чоң энеси менен жашайт. Ася өзүнүн жеке бөлмөсү бар батир тууралуу кыялданат. Жок, ар бир бөлмө жеке өзүнүкү болсун. Ася мой отыр кемесинен QR код аркылуу дүкөндөн төлөдү. Жана 3 жеке бөлмөлүү үй алды. Жеке ванна бөлмөсү жана жеке ашкана. Мой отыр кемесинен сатып алууларды төлөп, балансты толуктап же акчаларды которуп, 10 миллион сомдук ойнотууга катыш. Нарындан эме, Дастан, өзүнүн айылдама Искак, Кубантай, Моякта Нурдин деген улакчы, Сейитбек, Уштамдар эми аларды деле жаш өтүп калды да. Бирок мыкты улакчылар да айылда. Аскат азыр жакшы улакчылар да. Ана мен өзүм негизи башынан улак тартканы ушу Таласка против чыгып тартчубуз да. Көбүнчө Талас чыгып калчу команда. Ушу Талас командасына ошо болет этчи эмес негизичи. Ана ушу Өмүрбек негедир ушу улак ушул бала улак тартканы ушу улагы болет этемби же өзүм мындай көңүлүмөн аябай жагып калды. Ушул Өмүрбек аябай болет этем да. Негизи аны жашырганда эмне? Аны көп эле кишиге айтып жүрөм, негизи ушул кыйын бала. Действительно эле. Эмнеси жагып атат, эмнеси? Универсалда бул бир-бирге да чыгат, стартка да чыгат, улакты колуна тийдиби салат да. Спокойный бала, чыры жок, таза тартат да. Таза улак жакшы тартат да. Ушундай балдар жагат негизи. Жана ушул бала улак чыгып, командага чыккандан кийин ушу Таласка болет эте баштадым. Таласка ошо эле эчет эмес мен мурун. Наоборот, Ошко, бул Өсүктүн Сары өзөнүнөн биринчи очу этти. Анан көлдө да жакшы балдар чыгып атат азыр. Жана Жаныш Конушбаев эле ушу Байыш Акылбеков, Азим ушулар көлдө аябай өнүгүп келатат, жакшы балдар чыгып атат. Азыр жаш балдардан көп болуп кетти, эми айта берсең көп да, анан бирин айтсаң бири таанат да. Сизге ошол сунуш түшкөн жок белем, машыктыруучу бол деп, командалардан бизге жардам бериңиз деп. Менга деле мындай түшкөн деле жок. Мен өзүм негизи эле ошо улак тартпай калгандан кийин ошо эле кызыкпай калдым. Жүрө берсем мен деле бир командага машыктыр болуп жүрө бермекмин. Просто өзүм көңүлүм жок да, сунуш түшсө деле келбейм го дейм. Улактан алыстап кеттиңиз. Өзүм деле эме кылдырып мындай кээ бирөөнө айтам, эми жаман көрбөйм. Улак жөн эле болот, ден соолуңар кетет да, анан кийин эртең күн эч кимге кереги жок болуп калат депчи. Уккандар жаман көрбөсүн.